Ассаламу алейкум. Сіздерден келген сұрауларға жооп берүү максатында эфир аштым. Анықтан сұрауларыңыздар болсо жазсаңыздар болот бул жакка. Мен болсо ушу комментарийлерден келген сұрауларды окуп жооп берүүнү баштайын. Демек, биринчи суроо. Чеснокту сууга чылап ичсе болобу? Бул нерсени мен эч кимге сунуштабайт элем. Анткени бул нерсе кайсы бир оорудан арылтат деген эч кандай факт жок, илимий. Анын үстүнө, эгерде ошондой кыла турган болсоңуз, сиздин ашказаныңызды оорутушу мүмкүн. Ооруңуз жок болсо дагы, жада калса ушул сизде гастрит жок болсо деле, бул ооруну калыптандырып коюшу мүмкүн. Ал эми эгерде сиздин гастритиңиз бар болуп туруп, ушул чеснок кошулган сууну иче турган болсоңуз, ал аны күчөтөт. Анан сөзсүз түрдө дары дармек ичишиңизге туура келип калат. Ошондуктан ичпей эле коюңуздар чеснок кошулган сууну. Чеснокту жеш керек. Чеснокту күнүнө 1 тиштен жеп турсаңыздар болот. Аны дагы тамактануу учурунда, мисалы, ошол алдыда жеп аткан тамагыңыздардын жарымын жеп бүткөндөн кийин анан жесеңиздер, бул сиздерге эч кандай зыян алып келбейт. Пайдасын болсо сөзсүз түрдө көрөсүздөр. Чеснок биз үчүн өтө пайдалуу азык. Курамында эң пайдалуу нерсе бул анда аллицин деген заттын бар экендиги. Анан муну табигый антибиотик катары да карасак болот. Ошондуктан чеснок жеп турайлы, иммунитетибизди көтөрөйлү. Ар күнү жеңиздер деп айтпаймын. Мисалы, катары менен 3 күн чеснок жеген болсоңуздар, 1 тиштен дагы бир 3 күн өткөрүп жибериңиздер жебей. Андан кийин дагы бир 2 күн жеңиздер. Анан дагы 2 күн жебей коюңуздар. Кыскасы, дайыма жеш керек, бирок аздан 1 тиштен жетиштүү болот. Чийки боюнча жеген аракет кылыңыздар. Бышканга караганда чийкисе сиздер үчүн пайдалуураак болот. Кийинки суроо. Ишти кантип жумшатам? Сизге биринчи сунушум ишти жумшатуу боюнча дароо эле дарыканага чуркабаңыз. Оңой жол издебеңиз. Анткени ушул жеген тамак ашты чыгарууга башка жол жок. Бир гана ошол жактан кетет. Андыктан шашылбаңыз. Өзү деле ал тамактын калдыктары кетет. Жада калса бир жума ушул ичегиңизде туруп калса деле өмүрүңүздү коркунуч туудурбайт, бирок ага жеткирбеш керек. Кантип десеңиздер, биринчиден сууну толуктайбыз. Эртелик кеч чай, кофе иче бербей, таза суу да ичип турайлы. Эртелик кеч бир стакандан таза суу ичип турсаңыздар жакшы болот. Андан сырткары жашылчалар бул эң маанилүүсү. Мүмкүн болушунча көп жейли. Бадырың, помидор, капуста, брокколи, гүл капуста, түрп, баклажан, кабачок, айта берсең көп, пияз мисалы. Ушуларды салат кылып эле жей бериш керек. Ошондо ичиңиздер жакшы жумшайт. Камыр тамактарды азыраак жейли. Куурулган тамактарды ар күнү жей бербейли. Эгер ушулардын баарын аткарчу болсоңуздар, сөзсүз түрдө ичиңиздер жакшы келет. Эчкур дегенде 2-3 күндө бир жолу бошонуп турасыздар. Жада калса бир 3 күндө бир бошонсок деле бул жаман эмес. Дары менен бошонгонго караганда бул бир кыйла сиздер үчүн пайдалуу болот. Сиздерден бир суроо келди эле, мен аны өткөрүп жибердим. Доктор, менин кирпигим, сачым төкүлүп атат. Не бар өстүргөнү? Демек, сизге атайын бир сунуш айтуу кыйын. Анткени ар бир көйгөй пайда болгондо ошол көйгөйдүн себебин аныктаган аракет кылыш керек болот да. Ошондуктан кээ бир анализдерди тапшырып көрүш керек. Мисалы, витамин D анализ тапшырып көрүңүз. Анан калкансымал безинен ТТГ деген анализ бар, ошону тапшырып көрүңүз. Ошонун натыйжасында сизге бир кеңеш айтсам болот. Көйгөй эмнеде экенин билбей туруп эле өз алдыбызча ар нерсе кыла бербейли. Саламатчылык, кош келипсиздер. Сөзсүз түрдө баракчага катталып коюңуздар. Мында сиздер үчүн пайдалуу болгон маалыматтар байма-бай чыгып турат. Мен көп жыл мурун базидова болезнин болела. Демек, бул дарт сизде дагы деле бар деп ойлойм, тилекке каршы. Жок. Базидова болезнь, калкансымал без, болезнь Грейвса деп коет, тиреотоксикоз да. Бул дартта меркозалил же болбосо жанагы
мерказоль ичилет да, же болбосо тиразоль ичилет. Ошолдарын ичип жүрсөңүз керек. Анализди тапшырып туруш керек. Нервтен дешип атат. Жок, нервтен деген бул биз билбей койдук, дагы башка бирөөгө барып көрчү деген сөз да, нервтен деген. Анын үчүн ал сөзгө ишенбеңиз, издениңиз. ТТГ жакшы чыккан эле. ТТГ жакшы чыккан болсо, демек баары жакшы болуп баштаган. Башка анализдерди дагы көрүш керек да. Нелонефритке кандай дары ичсе болот? Пиелонефрит деп атаса, пиелонефрит ошол бөйрөктөн заараны алып чыгып кетүүчү бөлүгү, ал дарт күчөгөн учурда сөзсүз түрдө антибиотик терапия кылынат. Антибиотик аласыз же ичесиз. Ансыз мындан жакшы болуш кыйын. Анан эгер жакшы болгондон кийин анан ошол леченияга муктаждык болбой калат. Мен ичкем азыр гормон спокойный деди врач. Анда 6 айда бир жолу ушул калкан сымал безинин анализдерин тапшырып туруңуз. Эгер жакшы болсо эле сизде баары жакшы. Последний күндөрү толуп кеттим. Толуп, негизи базидова болезнинде адам толбойт, тескерисинче арыктайт да. Ошондуктан менимче сиздеги бул ашча салмак тамак аштан эле, кыймыл аракеттен. Ошондуктан ушул нерселерге көңүл буруңуз, өзүңүздү көзөмөлдөңүз, ошондо буюрса жакшы болот. Анан албетте идеальный вариант бар. Бул эме десеңиз арыктоо курсу бар менде жеке, ошо катышсаңыздар дагы болот. Анын үчүн жеке катка жазасыздар. Кандай анализ тапшырайынчы кош үнөтө кылып атат. Так, макул. Личкага жазып коюңуз, сизге анализдерди жазып берем. Ошолорду тапшырасыз, анан көрүп берем анализдериңизди. Кандай антибиотик жакшы? Бул боюнча сунуш айта албайм, анткени сиздин анализдериңизди көрүш керек, УЗИңизди көрүш керек. Ошонун негизинде гана бир сунуш айтса болот да, жөндөн жөн эле мына ушуну ала бер иче бер деп айтып койгон чындыгында туура эмес. Макул. Ооба да. Хоп, рахмат жазам. Ооба, личкага жазып коюңуздар. Болбосо номеримди эле айтып коеюн, WhatsApp'тан эле жазасыздар. 0504 44 55 28. 0504 44 55 28. Зопко элтраксинди бирдей ичишим керекпи? Ичим аябай чоңоюп кетти, эмне кылсам болот? Сизде деле ошол маселе. Албетте, гипотироз болгондо салмак бир аз көбөйөт, бирок өтө көп эмес. 90% салмактын көбөйүшүнө бул өзүбүздүн эле ушул тамак соолугубуз, копол айтканда, маселе ушунда жатат да. Ошондуктан бир аз тыйылышыбыз керек. Эгер тыйыла турган болсок, мындан кутулабыз курсактан. Өзүңүздөрдү көзөмөлдөңүздөр. Алма уксузу арыктаганга жардам бериши мүмкүн, бирок алма уксузун ичип эле арыктайм деген таптакыр туура эмес, анткени ал мындай жөндөмгө эмес. Тамактан тыйылбасаңыздар, эмне ичсеңиздер дагы баары бир арыктай албайсыздар. Двухсторонний пиелонефрит макул. Консультацияга жазылыңыз, сизге жардам бергенге даярмын. Сенна ичем 2 күнүнө бир жолу боло береби? Эгер ушуну ичип жүрө берчү болсоңуз, бара ичеги иштегиси келбей калат да. Өз алдыңызча бошоно албай турган болуп каласыз. Кайнак сууну муздатып ичиш керекпи же чийкелес сууну иче бериш керекпи? Кайнак сууну өтө муздатуу эмес, чыдай ала турганчалык ысык деңгээлде ичкен жакшы. Ошондо мына ушул ооздон баштап баардык микробтордун дагы кетишине бир салым кошулган болот да. Кайнак бул суроого жооп бердим. Сиздин адресиңиз каерде? Мен Ош шаарындамын. Аксон деген клиникада иштейм, бирок көрүнгөнү келем десеңиздер, алдын ала жазылып анан келесиздер. Ассаламу алейкум. Давление низкий болуп атат. Кантип көтөрсө болот? Кардиологко консультация алганы барасыз. Бул коркунучтуу, анткени кан басымдын ошол түшүрүштөн караганда көтөрүш кыйыныраак болот. Себебин аныкташ керек. Анан эми убактылуу чечим катары кофени сунуштайм. Кофе ичсеңиз болот. Ассаламу алейкум. Кош келипсиз. Жунусбек аке, алейкум ассалам. Өпкөгө чел кабык жабышып жатат. Врач айтты, табигый жол менен дарыланса болобу?
чел кабык жабышып жатат деген ачыгы мен түшүнбөдүм бул нерсегечи. Анан табигый жол деген дарылануу жок. Эч кандай табигый жол болбойт. Сөзсүз түрдө эгер маселе болсо, оору болсо, медицинага гана кайрыласыздар. Табигый жөнөкөй жол издебеңиздер. Саламатсызбы? Элтрексиндин ордуна эутрекс ичсе болот. Элтрексин аптекада жок болуп жатат. Экөө бир эле дары иче бериңиз. Бытовой техника жок. Депер кандайсыз? Жакшы, рахмат өзүңүз. Баракчага катталып коюшту унутпаңыздар. Бөйрөккө кайсы врачка кайрылыш керек? Нефролог деген врач карайт бөйрөктү. Нефролог. Каным аз, ошондо да түшүп кетиши мүмкүнбү давление? Жок, андан болбойт. Анемия бул өзүнчө маселе. Плевритти айтып жатат. Плевритпи? Ачыгы мен буга жооп бере албайм. Сиз жооп бериң буга, мен чындыгында буга эмем жетпейт. Жанагы өпкөнүн сыртынан каптап турганы да ошолбу? Мен бул жактагы суроолорду окууну эме кылайын. Кандай кантип көбөйтсө болот? Канды кантип көбөйтсө болот? Сөзсүз түрдө темир кармаган таблеткалар ичилет. Ага дагы чейин биринчи кыла турган нерсе бул аныкташ керек да, анемияңыз эмнеден болуп жатат. Эмнеден болуп жатат аныкташ керек анемия. Эгер анемиянын себебин жөрө турган болсок, ал калыбына батыраак келет да, анан жөн эле дары ала бербеш керек. Сахар бар, күч жок, тез грипп болуп, эмне кылса болот? Эми сахарга айтарым, сахарды лечение кылыңыз. Сахардын дарылары бар, диетасы бар. Анан ошолорду кыла турган болсоңуз, буюрса сахарыңыз көбөйбөйт. Анан эми эмне гана суроо берилбесин сиздерде азыр, мисалы ушу сахар боюнча деле эмгек талап кылынат да сизден. Ден соолукту врач кайтарып берет деп эч убакта үмүттөнбөңүздөр. Врач болгону сиздерге бир аз багыт берип коет да, туура жол көрсөтөт. Ошондуктан бардык ишти өзүңүздөр кыларыңыздарды унутпаңыздар. Дарыны өзүңүздөр ичесиздер, диетаны өзүңүздөр кыласыздар, анализди өзүңүздөр тапшырасыздар, УЗИге дагы өзүңүздөр барасыздар. Врач карап коет, болду. Ошон үчүн айтарым, өзүңүздөрдү өзүңүздөр асыраңыздар. Сахардын диетасы стол номер 9. Бул жерде таттууларды, камыр тамактарды жебеш керек. Баарын эле белгилүү деп ойлойм. Анан диета дегенде эле баары анда эмне жейм деп жатып калат. Жей турган нерселер толтура. Анан эми бул боюнча идеальный бир туура бир сизге багыт керек болсо, консультацияга жазылыңыз. Мен сизге көп нерселерди сунуштап, жакшы бир жол көрсөтөм. Канды да, давлениеңди экөө тең аз. Анда давление боюнча кардиолог консультацияга барып коюңуз. Канды көбөйтүш үчүн болсо, ошону айтам. Баягы сөз. Аныктаңыз, геморроюңуз барбы, этек кириңиз токтобой атабы, ашказан-ичегилерди көрүш керек, эрозия жокпу, мүлктөрүңүз көп канайбы, мурун канайбы, ушул кан кеткен себепти жоюш керек биринчи. Андан кийин дарылануу башталат. Темир кармаган таблеткалар, фолиевый кислота ичилет. Ошентип канды толуктайбыз. Анан бөйрөгүңүздү текшертип коюңуз. Бөйрөктө дагы маселе болгондо кан көбөйбөшү мүмкүн. Шпора оорусу кандай, кайдан келип чыгат? Эми ачыгы оорулардын себебинен караганда, ал пайда болуп калгандан кийин оорунун өзүнө көбүрөөк көңүл буруш керек да. Эмнеден келип чыкса деле баары бир ооруп жатасыз да бул нерсе менен. Ошондуктан сизге айтарым, айыгууга аракет кылыңыз. Чындыгында шпорага атайын бир сунуштар жок да. Массаж кылыш керек болот, өтө көп убакыт баспаш керек, өтө көп убакыт тик турбаш керек. Нагрузканы азайтың деп атам да бутуңузга. Анан таманы жумшагыраак бут кийимдерди кийиңиз, кечкурун массаж кылыңыз, ушулар жардам берет. Саламатсызбы? Эпилепсия кайсы врач көрөт? Эпилептолог деген врач бар. Эпилептолог болбосо невропатологко көрүнөсүз. Сикорий сахарга жакшы дейт го. Сикорий пайдалуу нерсе, бирок сахарга эч кандай таасири жок. Сахарды түшүрүп дагы бере албайт. Курамында инулин деген бар. Ошондон үмүттөнүп, кайсы бирөөлөр айтып койгон. Бирок инулинден эч кандай инсулин көп бөлүнүп чыгып калбайт, сахар түшүп дагы калбайт. Ошон үчүн сикорийден үмүттөнбөй эле коюңуздар. Доктор
Бекбоев ютубта. Сизге рахмат, кичине болсо да кеңеш берип жатасыз. Эки дүйнө бактылуу болуңуз. Рахмат, айтканыңыз келсин. Бөйрөгүм ооруйт, оң жак отуруп иштейм, отурганда ооруйт, текшерилсем таш бар деди бөйрөктө. Мына көрдүңүзбү? Маселе бар экен сизде. Так, негизи го таш бар экендиги бул трагедия эмес. Бөйрөк начарраак ооруп калганда жаман болот да. Ошон үчүн эмне кылыш керек болсо, такташтырып, ошонун баарын эртерээк чечиш керек. Болбосо кийин бир аз кыйын болуп калат маселеңиз. Нефрологко бир көрүнүп, таш боюнча консультация алып коюңуз. Менин кызым 7,5 жашта, бою аябай кичинекей болуп атат, каны да аз экен, гемоглобин 80 экен, өтүндө таш. Так, азыр сизге жооп берем, агача бир нерсени айтып өтөйүн. Мисалы, сиздер анализ тапшырууну, УЗИге түшүүнү бир дарылануу катары көрөсүздөр да. Эми баары дебейин, ушундай адамдар көп. Бул дарылануу эмес. Бул текшерилүү, дарылануунун бир этабы. Ошон үчүн аны кылгандан кийин сөзсүз түрдө дарыгерге барыш керек. Эми кызыңыз бою кичине деп атасыз, детский эндокринолог врач болот, ошого көрсөтүп коюңуз, күмөнүңүз болсо. Анан гемоглобин 80 бул өтө аз. Мальтофер деген дары бар. Мальтофер. Ошону ичириңиз. Анан фолиевый кислота ичириңиз. Дагы эт жедириңиз, жашылчаларды жедириңиз, буюрса гемоглобини көбөйөт. Анан өтүндө таш бар дегениңизге эми ачыгы буга бир нерсе деш кыйын. Таштын өлчөмү кандай? Ушуларды караш керек болот. Төрөттөн соң көздүн кызаруусу пайда болуп, кайра жок болуп, толук кетпей жатат. Дарыланса күйүп жатат, дарысын куюп жатам. Муну эме деп коё эле, жанагы аллергический себептен болот эле да. Ошол төрөттөн кийин ошол учурда бир кайсы бир дары сизге аллергия берген да. Ошодон аллергия болуп, конъюнктивит болгонсуз да. Кетиш керек эми ал. Боорду дарыла. Кыймылдабай отурсам эле бөйрөк ооруп баштайт. Консультацияга жазылыңыз, анда экөөбүз сүйлөшөйлү. Мага жеке катка же болбосо WhatsApp номерин билсеңиз, WhatsApp'тан жазыңыз, кеңеш берем. Албетте кеңеш берүү төлөмдүү болот. Анткени мен сиздер менен 1 мүнөт, 2 мүнөт сүйлөшпөйм, аз дегенде 20 мүнөт сүйлөшөбүз. Ошондуктан консультацияга жазылыңыз. Толук кандуу кеңеш аласыз. Тамагым былжырап ооруп жатат. Былжырап дегениңиз кандай? Түшүнүксүз суроо да. Былжырап ооруп жатат. Сода менен чайкаңыз деп айтайынчы. Сода менен. Саламатсызбы доктор, жакында эле турмушка чыккан пациентиңиз. Сүйүнчү кабар бар, менде баары жакшы. Кубанычтамын. Сонун жакшы кабарлар көбөйө берсин. Жакшы жүрүңүз. Уйку безге кандай дары ичиш керек? Уйку безге панкреатин ичилет. Эгерде панкреатит болсоңуз, ооруган учурда ооруну калтырчу дарылар ичилет. Анан негизги нерсе диета бул жерде. Ар бир органдын өзүнүн диетасы бар. Эгер ооруп калган болсо, ушул орунда сиздерге катталуу менен сунуштап өтөйүн. Эч ким деле азыр эфирге катышкандардан подписацияны баспай жатышат. Менимче катталып коюңуздар, сиздер үчүн пайдалуу маалыматтар байма-бай чыгып турат. Сизге кайрылган учурда боюм 1,58, салмагым 69 болчу. 1 айлык курстан кийин 60 килограммга жетти. Мынакей, живой пример көрдүңүздөрбү? Арыктайм дегендер курска катышыңыздар. Аз акчаңыздарды коротуп, аз убактыңыздарды алдырып, сиздерди арыкташыңыздарга жардам берем. Жана ошондой эле семире албай жүргөндөр дагы көп. Ушул 2 ай болду баштаганыбызга. Семирүү курсу дагы ачылган. Чындыгында семиртүү кыйыныраак. Ушу катышкандардын жарымынан азыраагы салмак кошту, бирок көпчүлүгү коша алган жок. Ал нерседе изденип жатабыз, курс уланып жатат. Семирүүгө дагы катышсаңыздар болот. Ашказан, ичегилерди кантип тазаласа болот? Ооздон жаман жыт чыгат экен. Чындыгында организм тазаланууга муктаж эмес. Дайым бул сөзүмдү сиздерге байма-бай айтып келем. Ошондуктан тазалайм деп убараланбай эле коюңуздар. Эгер
жыт чыгып жатабы, демек маселе бар. Ооруну дарылаш керек. Балким гастрит, балким ашказанда жара. Ооздогун жагымсыз жыт бир эле ашказандан чыкпайт. Ал ооздун өзүнөн деле болот. Тамактан болушу мүмкүн, өнөкөт танзилит болушу мүмкүн, өтө оорушу мүмкүн, бөйрөктө маселе болушу мүмкүн, боордо. Кыскасы, целый бир эме бар да, себептердин жыйындысы бар, аныкташ керек. Ичим эле курулдай берет. Буга дагы бир канча нерсе себеп болот. Газ сууларды ичпеңиз. Биринчи сунушум. Анан сууну олтуруп ичиңиз. Азырактан ичиңиз. Тамак жегенде дагы майда чайнап жеңиз. Ошондо буюрса бул маселеден кутулуп баштайсыз. Анан жакында бир маалыматты окудум. Ошол тамактан кийин дарбыз жесе дагы ушул метеоризм кылат экен. Андыктан дарбызды өзүнчө жеген аракет кылыңыздар. Чындыгында бул боюнча маалымат көп эле, метеоризм боюнча эстей албай турам азыр. Бөйрөктө УЗИге түшкөнгө билишеби ооруп жатканын. Бөйрөктө УЗИ размерлерин аныктап берет да, негизги нерсе ушул. Катталгандарга рахмат. Таң эртең тамак жасоо менен жолдошум да өтө жакшы иштей баштады. Сон болуптур. Сиз мени бүгүн өтө кубанттыңыз. Ооба, эми адам өзүнө караш керек. Ден соолукту жакшылап берүү врачтын иши эмес, ар бир адамдын өзүнүн иши да. Ошону түшүнгөнүңүздөрдө сиздерде жакшы нерселер пайда болуп баштайт, жакшы өзгөрүүлөр. Арыктоо боюнча курска кантип катышабыз? 0504 44 55 28 номерине WhatsApp'тан жазасыздар. Арыктоо курсуна катышуунун эрежелерин айтып берем. Албетте эрежеси эми төлөм жүргүзүш керек. Мен сиздерге маалымат берем. Анан арыктоо курсунун дагы бир өзгөчөлүгү, врач катары эгерде сиздердин кошумча бир өнөкөт ооруларыңыздар болсо, консультация берем. Бул ошонун ичинде болот. Бул доктор башкалар сыяктуу жазып кое белетин, койбой баарлашып турат. Зари WhatsApp номеруна жазыңыз, өтө сонун жыйынтык болот. Туура тамактануу менен баары жакшы болот. Рахмат. Ооба, эми акчасын алып аткандан кийин колдон келишинче кызмат кылып бериш керек да. Ошол акташ керек ар бир адам ошол алып аткан эмесин. Ошол нерсеге далалат кылабыз. Анан арыктоо курсунун маалыматтары ай сайын жаңыланат. Мисалы, 2 жылдан бери өзгөрүп келаткан болсо, ушул курстун маалыматы бери дегенде эле бир 15 жолу жаңыланды да. Гүл бергендерге ыраазычылык билдирем. Ошол бери дегенде эле 15 жолу жаңыланды. Акыркы вариант бул эң идеальный вариант. Буюрса алдыда дагы жаңыланат. Мындан дагы жакшыраак варианттары болот. Мүмкүн болушунча жөнөкөй, бирок натыйжасы жакшы варианттарды түзгөн аракет кылабыз. Кудум жана iPhone 14, iPhone 15 сыяктуу да бул нерсе. Меники тезирээк жаңыланат. Дамира, сизге ыраазычылык билдирем. Метеоризмге кандай жардам кылабыз же дары кайсыны берсе болот? Метеоризм болуп жаткан учурда мен билгенден жанагы эспумизан деген дары бар. Ошону ичсеңиз болот. Метеоризмди кетирип берет. Башка учурда өтөдө айтып өттүм сунуштарды. Ошол сунуштарды аткара бересиздер. Гастриттин белгилери кандай болот? Ооруу болот. Ушул курсак тараптарда ооруу бар. Бир анык бир ооруу болбойт, бирок изи ооруй берет да бир калыпта. Анан тамакка табит болбойт, алсырайбыз, ачуулуу болуп калабыз. Гастриттин ушундай белгилери бар. Жеген тамагыбыздын сиңиши бир аз кыйындайт, көп эсиней беребиз, кекире беребиз. Ушул гастриттин белгилери. Анан гастрит болгон учурда өз убагында дарыланганга аракет кылыш керек да. Анткени ооруну ооздуктабасак, ал бара-бара жарага өтүп кетиши мүмкүн. Андан дагы жаман бир жыйынтыктар болот да. Өз убагында жардам көрсөтүлбөсө, ошондуктан дарыланганга аракет кылыңыздар. Жакшы, рахмат. Өзүң кандайсың? Ден соолук жакшыбы? Боорду УЗИден текшеремби, анализ тапшырыш керекпи? Эми биринчи врачка барып көрүш керек да. Чын эле көйгөй барбы, жокпу? Чын эле боорбу же башка эле нерсеби? Ошондуктан врачтан консультация алып, анан анализ УЗИ кыласыздар. Цистит кандай дарылайбыз? Месячникелерди алдым, цистит болом.
Циститке жанагы фурамак деген антибиотик ичсеңиздер болот. Фурамак. Бир таблеткадан 3 маал бир 7 күн ичип койсоңуз, кайтарат. Анан улам боло берсеңиз, анда сизде дагы башка маселелер дагы бар экен да. Анда жүрөк жагы эле сыгылашат, бирок жакшы түштүк эзенен болот, эмнеден болот. Кыскасы, жүрөк ооруп атса, кантип текшерилсеңиз жакшы чыгып атат, туурабы? Мен ушундай түшүндүм. Чуркаңыз, сизге сунушум, чуркаңыз. Ар күнү чуркасаңыз, ушул нерсе кетет буюрса. Так, Дамира Жаңыбаевнага ыраазычылык билдиребиз. Катталгандарга дагы ыраазычылык. Витамин Д'ны АИТке дайым колдонуш керекпи? АИТке витамин Д сунушталбайт. АИТтин өзүнүн лечениясы бар. Анан витамин Д'ны эгерде ичем десеңиз, профилактикалык дозада 2000 международный единицада ичип турсаңыздар болот. А терапевтикалык дозада ичиш үчүн аны текшертип көрүш керек болот да. Эгерде дефицит болсо, ошондо ичсеңиздер болот витамин Д'ны. Ревматизмдин башталышы сөөк окшойт. Туура. Ревматизм менен 20 жашка чейинки эле балдар, кыздар оорушат. Ушуну дагы эске алып коелу. Чоң адамдарда ревматизм деген оору болбойт. Витамин Б'ны бир пачка ичкен соң токтоттум. Кош бойлуу учурда ичүүгө болобу же болбойбу? Сиздин жаңылыгыңызды мен билдим. Эсен аман төрөп алыңыз убагы келгенде. Агача өзүңүздү өтө асыраңыз. Анан пока ичпей эле туруңуз, эми анын кереги деле жок. Болгону тамак ашты жакшы бир жөндөңүз да. Ал боюнча сизде жеткиликтүү эле маалымат бар. Өзүңүзгө жакшы карай бериңиз. 3 килограммдан ашык жүк көтөрбөңүз. Кош бойлуулук бул өтө жоопкерчиликтүү учур. Эркектерге дагы ушуну айтат элем. Аялдарга өтө жакшы караш керек. Алардын аялдары кош бойлуу болгон учурда. Жакшы, рахмат, сонун эке. Апамдын буту псориаз болуп атат. Кол болуп кетти, кандай дарыласак болот? Рахмат. Мочевая кислота көбөйүп кетет да. Анан эми этти жегенге болбойт бул маселеде. Же чукур дегенди азайтыш керек. Анан дагы албетте консультация алыш керек. Врачтан консультация алып, анан дарыланып, же мен азыр адаштымбы? Псориаз, мочевая кислота көбөйгөн ушул оору беле? Же адаштымбы? Уйку бездин алдын алуу үчүн кандай профилактика кылыш керек? Уйку безим оорубасын десеңиздер, эч качан алкоголдук суусундук ичпеңиздер. Алкогол ичсеңиздер, уйку без сөзсүз түрдө ооруйт. Бул биринчи нерсе. Анан ашыкча тоюнбаңыздар. Дасторкондон туруп атканда ток экениңиздерди сезсеңиздер, демек уйку без качандыр ооруп калышы мүмкүн. Ушудан алыс болуңуздар. Негизги нерселер ушулар. Сахардын белгилери, сахар болуп калганыңыз көпкө чейин билинбейт. Эч кор дегенде жарым жыл өтүп кетет да сахар болгонуңузда. Ошон үчүн эгер сахар болуп калган болсоңуз, дарыланыш керек болот. Эгерде өзүңүздөн ушундай белгилерди сезип жаткан болсоңуз, гликозированный гемоглобин деген анализ бар. Гликозированный гемоглобин ушул анализди тапшырып көрөсүз, эндокринологко көрсөтөсүз. Кан тамырлары ичкерип кеткен деди. Мага эмне кылса болот? Чындыгында кан тамыры ичкерди деген диагноз болбош керек менимче. Эмне үчүн мынтип айтты, мен түшүнбөйм. Анан ушинтип айткан адам сизге туура жол көрсөттү деп ойлойм. Сиздин салымыңыз чоң, Аллах ыраазы болсун сизден. Мен бир аз багыт гана көрсөттүм, бардык нерсени өзүңүз аткардыңыз. Биринчи кезекте өзүңүздү макташыңыз керек. Анан себепчи болгонума өтө кубанычтамын. Гастриттин бар жогу билиш үчүн эмнеден өтүшүбүз керек? Эгдоскопия деп коет, аппарат бар, ушундай шланг жутуп текшерилесиздер, ошонун натыйжасында билинет. Кандай сиз кантип туура арыктаса болот? Такыр арыктай албай койдум, 5 таштайм да кайра 6 кошум. Сиз ошол бир ай аракет кылганыңызды токтотпой улантыш керек да. Мен курсума катышып көрүңүз, сонун арыктатам. Мен Аймерим таныдым, просто атыңы
суроолорду окуп эстей албай атпаймынбы? Şu kızların атын унутуп кала берем негедир. Эркек балалуу болуш үчүн эмне кылса болот сизден кеңеш? Так, бул боюнча чындыгында мен бир сунуш айта албайм. Бардыгы Кудайдан, ошон үчүн Кудайдан тилеңиз эле дейм. Балким урологдор башка нерсе айтса керек. Алейкум ассалам. 0504 44 55 28. Мен номерин билгендер жазып коюңуздарчы суранчы. Мен өзүм жазсам болбой калат. 0504 44 55 28. Ушул мырзага кайрылыңыз өтө чоң жардам берет. Мен 34 күндө 39 килограмм арттадым. Мынакей негизи мен көп салмак ташталышына каршымын, бирок баары бир жаман эмес. Себеби бир жаман бир сунуш болгон жок да. Только адаттагыдай эле 3 жол тамак жейт, адаттагыдай эле нерселерди жейт, бирок салмак кете берет. Сиз өтө күчтүү аракет кылыпсыз да, ошон үчүн жакшы салмак таштапсыз. Менде рекорддук натыйжа 25 килограмм. 25 килограмм салмак таштады бир эже. Канча айда? Так, 4 айда. 4 айда болуш керек. 4 айда 25 килограмм салмак таштады. Мен эми аны кайра толтура албай кыйналып атам, үндөп атам, бирок ал дагы деле токтобой атат. Эң чоң натыйжа ушул болду. Анан салмак ар кандай ташташат. 1 килограмм таштагандар бар, 3 килограмм, 5 килограмм, аз байкаганыңыздардай 9 килограмм деле бар экен бул жерде. Өтө жакшы. Атамын тизелери ооруйт, эмне кылыш керек? Ревматологко көрсөтөсүз эми аны. Анан эгерде убактылуу жардам десеңиз, лечение жазып беришим мүмкүн. Бир жумалык лечение жазып берем. Эч дегенде 1-2 ай жакшы жүрөт. Жеке катка жазсаңыздар же WhatsApp'тан жазсаңыздар болот консультацияга. Сиздер барбы ошол аппарат? Жок, тилекке каршы мен андай аппаратты иштебейм. Мен ошол аппараттан келген кагазды көрүп лечение жазып бере алам. Буттарым башым ушуй берет десем, кан айлануу жакшы эмес. Кан тамырлар ичкерген деди го. Аксан эже, кааласаңыз ага түшпөй туруп эле консультацияга жазылыңыз, телефондон сүйлөшөлү. Гастритти негизи суроо жооптон деле аныктаса болот да. Эгер чын эле күмөн көп болсо, анда анализ тапшырып туруп деле сизге лечение жазып бере алам. Буттарым башым ушуй берет десем, кан айлануу жакшы эмес, кан тамырлар ичкен деди го. Эгер сиз үшүк жөөл болсоңуз, сизде гипотиреоз тартып болушу мүмкүн. Гипотиреоз калкан сымал бези гормонду жетиштүү бөлүп чыгарып бере албайт. Ошондой адамдар, мындайча айтканда зоб барлар, үшүк жөөл болушат. Ошол катары менде дагы зоб бар, мен дагы үшүк жөөлмүн. Саар менен тоңуп калам. Бул тамырдан эмес, эркектин кантип көтөрөбүз? Бул суроого жооп бербей эле коеюн, эми адам көп да бул жерде. Азайтыңыз. Менде жүрөм аллергия, грипп болуп. Ой, сен эмне? Кайра кирип боло бересиңби? Номер жазып коюңузчу: 0504 44 55 28. 0504 44 55 28. Мага жазып койсоң, дары жазып берем. Номериңерди бергилечи, бердим го. Арыктоо курсу канча сом? Өтө арзан. Меникинде арзан, иштей турган врач жок. Ар бир адамдын мүмкүнчүлүгү жетет. Даже бөлүп төлөөгө дагы мен мүмкүнчүлүк берем. Сол жак кабырга ооруйт, эмне бар ал жерде? Кабырга өзү деле ооруйт. Эгер анын ичи ооруп атса, демек ашказаныңыз ооруп атышы мүмкүн. Ассаламу алейкум, ишиңизге ийгилик. Алейкум ассалам, рахмат, сизге дагы ийгилик. Доктор, WhatsApp аркылуу жазгыла. Мынакей менин номерим жазылды. Азыр мен ушуну закрепит кылып коеюн. Так. Кеңеш алам дегендер ушул номерге кайрылсаңыздар болот. Мен бөлүп төлөгөнмүн. Анакей. Бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү бар. Даже аз акча болсо деле. Тамагым кармадым, балга кылам, мурдум кытышып, түшкүрүп. Эме ичкен эле? Дагы атын унутуп калбадымбы? Супрастин ич, супрастин. Бир таблеткадан 4 маал ичесиң. Супрастин 5 күн ичип койсоң,
5 күн. Анан аллергиям неден болуп атканын билиш керек да, ошон үчүн издеп көрөбүз алдыңча неден башталганын. Ошол нерседен алыс бол. Азыр ушул август-сентябрь айларында полиноз дагы күчөйт. Ушудан кыйналгандарда бул маселе кыйнап баштайт да, ошон үчүн ошодон деле болушу мүмкүн аллергия. Сизге барайын дедим эле көрүнгөнү. Макул, келиңиз алдын ала ушул жанагы өйдөдөгү номерге байланышып келиңиз, ден соолукта болуңуз, сизге жана үй бүлөңүзгө тынчтык болсун. Ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат. Сизге дагы баардык жакшылыктарды каалайм. Үй бүлөңүз менен тынч болуңуз. Сиз дагы. Адрес кандай? Аксон клиникасында иштейм, Ош шаарында. Аксон клиникасы. Анан эгер алыскы аймактарда, мисалы Россияда жүргөн болсоңуз, Кыргызстандын алыс жерлеринде, мисалы Нарында, Сыз-Көлдө болсоңуз, телефон аркылуу кеңеш алсаңыз болот. Дары иче берип, ашказаным дарыга толуп кетти. Омепразолду кошо ич. Аймерим, омепразол бут кычыша берет, эмне кылыш керек? Бут кычыша берет. Жууңуз да. Ориентир кайер? Ак Сарай деген кафе бар, микрорайон Төлөйкөндө. Микрорайон Төлөйкөндө Ак Сарай деген кафе бар, ошол жерде, ошонун жанында 47 жаштагы кыздарым, 4-7 жаштагы кыздарым жөтөлү басылбай атат. Педиатрга алып барың деп эле айтам. Анан жөтөл эле болуп, башка эч нерсе болбой атса, муздак суу ичирбей туруңуз, өзү калып кетет. Жанагындай проспан деген бир сироптор бар эле го, ошолордон ичирсеңиз, авиакеросиндин дарыласа касиети барбы? Жок, эч кандай дарылык касиети жок. Доктор WhatsApp аркылуу кайрылуу. Манеке дагы бир жолу менин номерим жазылды. Ушул номерге кайрыла бересиздер. Төлөйкөнгө барсам таппайм экен да, насип кылса. Ооба. Өтөдө айтып өттүм, мен ар күнү бара бербейм, алдын ала байланышып коюңуздар менен ушул номерге. WhatsApp'тан эртең барам десеңиздер, келе бериңиздер деп айтам, же кийинки күнү деп айтам. Бронхит кармап атат, башталат, мурдум кычыша түшкүрүп. Аллергиян дарысын ичесиң да, Аймерим. Аллергиян дарысын ичесиң. Ошондо жакшы болосуң. Дагы бир ирет ушул баракчага катталууга мен сунуштап кетем. Эртегеби? Макул, келиңиз. Анан кээде мындай дагы болот да, жазылып туруп барбай койгондор болот. Атайын ал үчүн барсам, ошон үчүн менде мындай система болуп калды. Алдын ала жазылуу деген ушул консультациянын жарым акчасын, эч кур деген 3/1 төлөп туруп, анан эме кылсаңыздар, келсеңиздер, себеби мен сизди көрбөгөндөн кийин ишениш кыйын экен да, убара болгум келбейт. Ошон үчүн жазылып коюңуздар. WhatsApp'тан байланышыңыздар, мен ал боюнча айтам. Саат канчага? Эртең менен келе бересиздер. 9:30 келсеңиздер, кээ бир иштерим бар, мен ошолорду бүтүрүп коюп 9:30 үлгүрүп барам. Консультация арзан эле болот. Жеке катка жазып коюңуз, мен аны айтам сизге. WhatsApp'тан жазып коюңуз. Так, пияз тууралуу маалымат бериңизчи деген суроо келген мага. Пияз жашылча, өтө пайдалуу азык. Анан эгерде сиздин өтүңүз ооручу болсо, чийки пияз жебеңиз. Анткени оорутушу мүмкүн. Анан табигый антибиотик катары каралат бул. Сизге бир күн барайын өзүңүздү арылап бербесеңиз болбойт уланакай. Болду, Аймерим, келе бер. Неберемин лямбля деген курту бар экен. Эч таасир этпей жатат. Эмне дары сунуштайсыз? Только детский врачтан кеңеш аласыз. Мен билгеним альбендазол да. Альбендазол. Башка дарын билбейт экем. Детокс чайлар кандай пайда берет? Детокс чайлар эч кандай пайда бербейт. Пайда берет ошону саткан адамга. Интервальный голодание пайда береби? Бул нерсе пайда бериши мүмкүн, бирок противопоказаниялар да бар да. Мисалы, ачка жүрө берсеңиз, өтүңүздө таш пайда болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн интервальный голоданияны мен сунуштабайм. Ошондой эле бир ачка жүргүңүз келип атса, орозо кармаңыз. Семирип кеткендерге эндокринологдор анализ жазат экен, кандай анализ тапшырыш керек? Биринчи көрүш керек, эч кур дегенде сүйлөшүш керек, андан кийин жазылат да.
Анан жөн эле мына анализдер жаз деп бир 2-3 миң акчаңызды жөн эле кетирип кое албайм да. Анын үчүн биринчи билиш керек, өтүйлүп ооруса эмне кылабыз? Баралгин деген дары бар. Баралгин ооруну калтырганы. Москвага ыраазычылык билдиребиз. Эртең менен турсам оозум канжыттанып турат. Эмне кылам? Ашказаныңызда жара болсо керек. Эгидоскопия кылдыңыз. Эгидоскопия адресин каякта? Оштомун мен Аксон клиникасында иштейм. Саламатчылык келиңиздер. Ашказаным оорубай калды, чычырканактын майын ичкенден бери сонун болуп турайм эрим. Бирок эмнегедир ушул чычырканактын майы өтө көп адамдарга жардам бере албай атат. Жараны кетирет деген бир эмеси бар өзү. Жардам бергенге берет, бербегенге бербейт экен. Дефицит вести кантип толуктайбыз? Дефицит вести максат булчуң массаны көбөйтүү болуш керек да. Май катмарды эмес. Анткени булчуң масса көп болсо гана бизде салмак кошулду, өзүбүздүн табигый салмагыбызга жеттик деп айта алабыз. Анан май катмары менен кошулгандан пайдасы жок. Ошону эске алып коюңуздар. Эстетип өтөйүн, арыктоо курсунда эле семирүү курсу дагы бар бизде. Ага дагы катышсаңыздар болот. Сиздерге жардам бергенге даярмын. Кантип арыктаса болот? Албетте көзөмөл эң башкы нерсе ушул. Канча килограмм салмак ашыкча ошону аныкташ керек. Ошону жоготуу үчүн убакытты бөлүш керек. Мисалы 3 айда арыктап бүтөм, 6 айда арыктап бүтөм, жада калса 1 жылда арыктап бүтөм деп дагы өзүңүзгө бир максаттарды койсоңуз болот. Беттеги угрилерди кантип кетирсем болот? Беттеги угрилерди мен семиргим келет. Медсестрайым. Сизге ушул нерсени мен сунуштайм. Семирүү курсуна катышып көрүңүз. 1 айлык буюрса жыйынтык сөзсүз түрдө болот. Себеби сизде башкаларга салыштырмалуу медициналык деле билим бар бир жагынан. Ошон үчүн сабаттуураксыз айткан нерселерди жакшыраак аткарасыз да. Ошон үчүн ошого мен катышууну сизге сунуштайм. Беттеги угрилер боюнча чындыгында ооба мен оштомун. Чындыгында угрилерге бир сунуш айта албаймын. Бирок жакында эле ушул эмеден көрдүм. Бетке жанагы зубный пастаны сүйкөп анан эме кылса болот дегенди уккандай болдум. Балким ошол жардам берер. Колдонуп көрүңүз. Гастрит эмнеден пайда болот? Helicobacter pylori деген микроб бар. Ошодон пайда болот гастрит. Арыктоо курсу канча? Арзан эле. Кантип курска катышам? WhatsApp'тан жазыш керек 0504 44 55 28 номерине. Матча чай тууралуу айтып бериңизчи. Матча чай деп бул арыктатуучу чай болуп эсептелинет. Анын эки өзгөчөлүгү бар. Биринчиси табитти жоготот. Анан экинчиси болсо мунун деле курамында жанагы эле сена, ошонун негизинде ишти келтирип берет. Анан экөөсүндө тең каршы көрсөтмө турат. Биринчиси албетте табит бизде дайыма болуш керек. Табит жоголгону жакшы эмес. Ал эми экинчиси болсо ичегибиз өз алдынча келиш керек. Дарынын жардамы менен эмес, чөптүн жардамы менен эмес. 0504 44 55 28 0504 44 55 28. Демек, зарядым түгөнөйүн деп калыптыр телефонумдун. Ошон үчүн эфирди жыйынтыктасам болот. Сиздер менен дагы сөзсүз түрдө байланышабыз. Аны каяктан алса болот? Болбойт да, ошон үчүн мен аны сунуштабайм деп атпаймынбы? Жакшы.